Бүгүн 14-сентябрда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев чек арачыларга кызматтык үйлөрдү тапшырды. Бул ирет жаңы үйлөр Баткендеги Кулунду застав астындагы чек арачыларга буйруду. Биздин урматтуу чек арачылардын, солдаттарыбыздын, командирлердин ең негизги күчүрмөндүгүн негизинде мамлекетибиздин бардык чек арасын өз калыбында сактап калууга жетиштик. Бул биздин чек арачылардын ак ниеттүүлүгү, мамлекетке берилгендиги, мамлекет үчүн кан жанын аябастан өзүнүн берген антына бекем турушуна болгон чоң күбө болду. Урматтуу чек арачылар, мындан арыдагы мамлекетибизди сактап калуу, мамлекетибиздин территориясын сактоо, эгемендүүлүгүн сактоо мына сиздердин колуңуздарда. Бүт элибиз, бүт мамлекетибиздеги бүт журтубуз сиздерди карап турат жана сиздерге ишенет. Ошондуктан мындан арыда ден соолуктуу болуңуздар, ийгиликтер болсун. Биз жетекчиликтер, өлкө жетекчилиги, айрыкча президентибиз, урматтуу президентибиз Санур Кожоевич ар дайым ушул мамлекетти коргогон биздин чек арачыларга, аскер кызматкерлерине ар тараптан жардам берүүгө бизге тапшырмаларды берип турат. Мына ошолордун бири бүгүн мына аткарылып, сиздер жаңы үйгө кирип отурасыздар. Андан сырткары өзүңүздөр урматтуу чек арачылар, урматтуу биздин коргоочуларыбыз сезип атасыз болушуңуздар керек. Мурдагыдан көрө азыркы маалда канчалык биз камсыз болуп атканыбызды, аскери техникалар менен, курал жарактар менен, дары дармектер менен камсыз болуп көптөгөн жакшы ийгиликтерге жетишип атабыз. Мунун эң башкы маселеси мамлекетибизди коргоо. Биз сиздерге ишенебиз, ишиңиздерге ийгилик болуп, ден соолукта болуп, мамлекетибизди мындан ары коргоого дагы чоң дем күч болушуңуздарга биз тилектешпиз. Рахмат баарыңыздарга. Кызмат алууга келди. Рахмат. Атидин ачкычын алуу үчүн кызмат кылам. Үйлүү болгон чек арачылардын бири Элдос Дыйканбаев 19 жылдан бери мекен чегинде кызмат өтөп келет. Ал батирлүү болорун көптөн бери күтүп келген жана бул тилеги ишке ашканына үй бүлөсү менен кубанып турат. буга чейин оор шарттарда жашап келгенбиз. Жаркырап бүгүн мына кубанычыбыз койнубузга батпай, жакшы батирлүү болуп атабыз. Кыргыз элине рахмат. Кыргыз Республикасынын башкы кол башчыбыз Садыр Нуркожоевичка чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин жетекчилерге, аскер кызматтын жетекчилерине чоң рахматыбызды айтабыз. Чек арачылардын турак жай комплекси 30 батирлүү болуп, турмуш тиричилик техникалары менен толугу менен камсыздалган. Мындан сырткары балдар ойноочу аянтча, казарма жана башка бардык шарттары бар. Бул имарат Союз убагында кесип лицейдин мугалимдеринин жатаканасы болгон. 1900 Союз тарыгандан кийин 1999-жылдарга чейин иштеген. Андан кийин токтоп, ошондон бери эч ким жашабай, каралбай келген. Бүгүнкү күндө толук кандуу бүттү. Маслоу. Ошонун баардыгына сизге кызматыңыз жеңилирээк болсун. Мамлекет жактап коргосун. Макулбу? Кандай экен? Бири-бириңер менен ынтымак болгула. Макулбу? Жигиттер ынтымак болот, саңгыла ынтымак болот. Бири-бириңерди колдогула. Саламатсыздарбы апалар? Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Ден-соолугуңар жакшыбы? Жаңылар жакшыбы? Жакшы жүрөсүңөрбү?
Бул үйдө биздин үйдө жакшылап карашыбыз керек. Акылай Кырабаева, Замирбек Тойчубаев, Кымбатбек Абдисамат уулу, Регион телеканалы.